аракетти жасап аткандар молодцы. Эми ошо айтпаймынбы, жана мен айткан элем го, көз боемочулуктан баары аз болду да. Эптеп илип коюптур эле, анан 6 айдан чыгып калды, анан баланча акчасы писип кеткенден андан аз болду да. Ошон үчүн болсо мына мен Эмиль Мусабаевичти атайын ала келдим. Атайын көрсүн деп. Мына азыр баары биздин болсо, булардын ыздактарын болсо да Кытайлар алып атышат. Баардык жерден алып атышат да, ыздактарын. Бул балаң болсо элестет деги. Бул азат да муну баарын жасап жүрүшүн. Качествосын болсо айтпайм, эмеден оцинкованный материал керек. Анын болсо таптаза болуп турсун. Анан бул болсо билесиз, күнгө турат постоянно. Күндө же далдоосу жок, калкоосу жок, көчтөгөсү жок, только күндө турат. Ошол себептен мына клейлери ажырап түшүп калат. Кээ бир знактарды карасаң жарымдан турат, жарымдан жок да. Анан мен ушуну көрүп алып мурун аябай ачууланчу элем да. Азыр мына Эмиль Мусабаевичке мен айттым, вообще цельный кыласың обязательно. Американский алам деп, өткөндө Кытайды кылам деп, жок, албайсың. Американский аласың деп. Мына ошону талап коюп атабыз да. Себептен американский менен эсептеп чыкса эле биздики жана муну сатып алаткан боюнча арзан болот. Ошол себептен да американскийди ала берет. Китайский алсаң андан да арзаныраак болуш керек, бирок зачем? Правда? Андан көрөчү пускай бир коюп койсоң, 7-10 жылга чейин кызмат кылсын. А китайскийдикин алсаң, анын болсо 2 жылга эле турат. Ошол себептен болсо да немесине сапатына жакшы көңүл бурду. А так ушун аракетиңерге молодцы. Дагы бизде болсо мына көп жерде кайсы дейларда ушундай станоктор болсо, ошонун баарын алып чыгалып